95 жыл аралыгында Кыргыз прокуратурасы далай сыноолордон өтүп бышып жетилди. Түптөлгөн алгачкы күнүнөн тартып бүтүндөй басып өткөн жолунда анын башында көрүнүктүү инсандар турган. Тарыхка үңүлсөк, Кыргыз прокуратурасынын башаты Кара Кыргыз автономиялык областы түзүлгөн учурдан башталат. 1924 жылдын 22 ноябрында 15 адамдан турган биринчи улуттук прокуратура негизделип, Михаил Безносиков жетектеген. Ал эми Кыргыз Республикасынын биринчи прокурору болуп, 1927 жылы Таш Кудайбергенов дайындалат. 1941 жылы Улат Эмекендик согуштун башталышы менен кадрдык курамды жакшыртуу тенденциясы өзгүлтүккө учурап, иш-аракеттер аскердик нукка бурулган. Ошентип, 1990 жылдын 15 декабрында өлкөнүн эгемендүүлүгү салтанаттуу түрдө жарыяланып, мамлекеттин суверенитети жөнүндөгү декларацияда Конституциянын жана мыйзамдын үстөмдүгүн бекитип, анын так жана бирдей аткарылышына көзөмөл жүргүзүү милдети прокуратура органдарына жүктөлгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтү 22 ноябрда жыл сайын белгиленүүчү майрам прокуратура кызматкерлеринин күнү деп бекиткен. Кыргыз прокуратурасына 95 жыл. Президенттин 2018 жылдын 31 октябрындагы 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндөгү жарлыгынын негизинде 2019 жылдын июнь айында башкы прокурордун буйругу менен 2021 жылга чейинки стратегиялык өнүгүүсү бекитилип, аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Укук коргоо органдарында реформа жүргүзүү боюнча прокуратура органдарына Ички иштер министрлигинен кылмыш укуктук статистикасын түзүү функциясын өткөрүп берүү каралып, объективдүү так маалыматтарды камсыздоо каралган. Ошондой эле жазык иштеринин процессинин кыймылына контролду күчөтүү, анын бардык стадиясындагы көзөмөлдүн сапатын жогорулатуу, кылмыштардын, материалдардын кыймылынын жүрүшү боюнча ачык автоматташтырылган системаны киргизүү, укук коргоо органдарында жана мамлекетте цифрализациялоо жүрүп жатат. Башкы прокуратуранын укуктук статистика жана эсепке алуу башкармалыгы түзүлүп, ченемдик укуктук базаны түзүү боюнча чоң иш-чараларды жасашты. Белгилей кетсек, 10 жыл бою мындай база болгон эмес. Кылмыштарды эсепке алуу электрондук китеби иштелип чыгып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери окутулду. Андан соң ушул системанын платформасынын негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылып, жерлерде маалыматтык система боюнча иш-чаралар башталган. Башкы прокуратуранын талаптарына ылайык 102 кызматтын бардык кыймылдарына онлайн тартибинде мониторинг жүргүзүлүп турат. Автоматташтырылган маалымат тутумун ишке киргизүүдө инфраструктуралык жана техникалык жабдоолар 70% жаңыртылып, кызматкерлерге заманбап шарт түзүлгөн. Мындан сырткары документ жүргүзүүнүн электрондук системасы иштелип чыгып, колдонулуп баштады. Мындай иштер аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында жүргүзүлүүдө. Прокуратура органдары үчүн Конституциянын жоболоруна ылайык адам укугу жана эркиндиги жогорку баалуулук болуп эсептелет. Кыргызстандын ар бир жараны мамлекеттик бийлик органдарына жана алардын кызмат адамдарына мыйзам талаптарына ылайык кайрылууга укуктуу. Кызмат адамдары аларга белгиленген мөөнөттө негиздүү жооп берүүгө милдеттүү. Андыктан прокуратура жөнүндө мыйзамда каралган ыйгарым укуктардын алкагында жогоруда аталган мыйзамдардын талаптарын сактоо боюнча үзгүлтүксүз иштер жүргүзүлүп келет. Ар бир кайрылуу дыкат текшерилип, негиздүү чечимдер кабыл алынат. Бул багытта мыйзамдардын бузулушуна жол бербөө максатында башкы прокуратуранын жетекчилиги тарабынан кызматкерлерге катуу талаптар коюлган. Азыркы учурда атуулдардын прокуратура органдарына кайрылуусуна жеткиликтүү деңгээлде көңүл бөлүнүп, жарандарды кабыл алуу жана документтерди жүргүзүү бөлүмү тарабынан бардык жумушчу күндөрү кабыл алуу жүргүзүлүп, анда алардын жазуу түрүндө кайрылууларын жана алыстагы же башка себептер менен келүүгө мүмкүнчүлүгү жок жарандардын интернет аркылуу кайрылуусуна шарттар түзүлгөн. Башкы прокурордун буйругу менен 3 башкармалыкта атайын кайрылууларды кароо боюнча бөлүмдөр түзүлгөн. 2018 жылы жана 2019 жылдын 9 айында республика боюнча жалпысынан 90.932 кайрылуу жарандардан келип түшүп, мыйзам талаптарына ылайык каралып чечилген. Аталган мезгил ичинде башкы прокурордун өзү тарабынан 242 жаран жеке кабыл алынган. Прокуратура органдары өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде укук коргоо, фискалдык, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коррупцияга каршы күрөшүүдөгү ишмердүүлүгүн координациялайт. Укук коргоо башка
мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мекемелеринин коррупцияга каршы күрөшүү маселелери боюнча координациялык кеңештер өз учурунда өтүп, ага башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов төрагалык кылат. Мындай жыйындар белгилүү бир чөйрөдөгү коррупцияга каршы күрөшүүдө эксперттик сунуштарды иштеп чыгуучу аянтчага айланууда. 2018-2019 жылдын 9 айында коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын сакталышына прокурордук көзөмөл жүргүзүү багытында уюштурулган текшерүүлөрдө 18215 мыйзам бузуучулук аныкталган. Аларды кароонун жыйынтыгында 490 жазык иши козголгон. Мамлекеттин эсебине ири өлчөмдө каражат өндүрүлүп, кылмыштарды жана жоруктарды каттоо бирдиктүү реестрине 761 материал катталган. Бирдиктүү депозиттик эсеп ачылгандан бери башкы прокуратура тарабынан 628 миллион 357.432 сом которулган. Ал эми мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багытында жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө 25.134 мыйзам бузуучулук ачыкка чыккан. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 737 материал катталган. Жашы жетелектер боюнча 14143 мыйзам бузулуп, сотко 143 доо арыз келтирилген. Мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бир катар имараттар жана жер тилкелери прокурордук актылардын жана сотко берилген доо арыздардын негизинде кайрадан муниципалдык жана мамлекеттик менчикке кайтарылган. Изин суутпай издөө жана тергөөнү көзөмөлдөө багытында прокуратура органдарына 90.932 арыз түшкөн. Кызматтык жана экономикалык кылмыштар боюнча мамлекетке келтирилген зыяндар 12 миллиард 218 миллион 934 миң 8 сомду түзүп, тергөөдө 4 миллиард 655 миллион 310 миң 947 сом зыян кайтарылган. Жазык жана жарандык сот өндүрүшү багытында биринчи инстанциялык соттор караган 16624 жазык ишинде 200.080 адамга, апелляциялык жана кассациялык инстанцияларда 5611 жазык иши боюнча 6791 жана 1304 жазык иши боюнча 1649 адамга карата көзөмөл инстанциясында мамлекеттик айыптоону колдогон. Аскер прокуратурасы тарабынан 2025 укук бузуу аныкталган. Аларды кароонун жыйынтыгында 1949 кызмат адамы тартиптик, 15 кызмат адамы административдик жоопкерчиликке тартылган. Мындан сырткары жогорку даражадагы кызмат орундарын ээлеген жарандардын кызматтык жана экономикалык кылмыш иштери боюнча мамлекетке келтирилген 50 миллион 844 миң 134 сом зыян аныкталып, анын 46 миллион 749 миң 559 сому же 92% тергөө учурунда өндүрүлгөн. Прокуратура кызматкерлери калктын жардамга муктаж аярлуу катмарына камкордук көрүү, соопчулук иштерин жүргүзүүнү адатка айланткан. Кары-картаңдарга, балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдарга тиешелүү бир катар мекемелерге соопчулук иштерин такай жасап келет. Ага катары эле прокуратура органдарында иштеп, ардактуу эс алууга чыккан ардагерлер жаштар менен дайыма байланышта. Алардын бай тажрыйбалары жаштарга жол көрсөтөт. Ардагерлер кеңеши жигердүү иштеп, майрамдык жана дааталуу күндөрү сый-урмат көрүп, жаш кадрларга насааттарын айтып турушат. Ал эми жаш кызматкерлерде патриоттук сезимди калыптандыруу, өстүрүү үчүн башкы жана областтык прокуратуранын имараттарында музейлер ачылып, ар кандай тарыхый маалыматтар, экспонаттар жана фото сүрөттөр коюлган. Жаңы экспонаттар жана тарыхый документалдык табылгалар менен байытуу иши дагы да улантылып келет. Жогоруда белгиленгендей, бүгүнкү күндө кадрларга өзгөчө көңүл бурулууда. Кызматка кабыл алуу үчүн кадрлар резервине киргизүүдө талапкерлерди тандоо эрежелерине ылайык 2016 жылы 3 этаптуу сынак өткөрүлүп, жыйынтыгында башкы прокурордун буйругу менен кадрлар резервине 216 талапкер тандалып алынып, жумушка орноштурулган. Жаңы кодекстердин жана мыйзамдар боюнча кесиптик даярдоо борбору тарабынан 128ден ашык семинар-тренингтер облустарга чыгуу менен өткөрүлүп, ага прокуратура органдарынын 1,5 миңден ашык кызматкери катышкан. 430 кызматкерге сертификат тапшырылып, бул багытта окуулар улантылууда. Мекеме өз ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырууда коомчулуктун колдоосуна дайыма таянып келет. Массалык маалымат каражаттары аркылуу коррупцияга каршы күрөшүү багытында коомчулукка кеңири тааныштырылып турат. Алдыда турган милдеттерди иш жүзүнө ашырууга, жарандардын укуктарын коргоого жана тышкы байланышты өнүктүрүүгө багытталган башкы прокуратуранын сайты кайрадан жакшыртылып, атайын журналдын мезгилдүү чыгарылышы жолго коюлган. Буга чейин прокуратура кызматкерлери үчүн алыскы аймактарда иштөөдө турак жай менен камсыз болуусу көйгөйлүү маселе болуп келген эле.
Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков тарабынан 2018-2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялангандыктан аймактарда кызматтык турак жай имараттарын курууга, формалык кийимдерди тигүүгө жана техникалык жабдууларды сатып алууга акча каражаттары бөлүнгөн. Алсак Нарын облусу боюнча 9, Жалал Абад дубанында 2 батир, административдик 3 кабаттуу заманбап имарат, Таласта 4, Баткен областында 3 кабаттуу 32 батир, Лейлек жана Сүлүктөдө 8 батир колдонууга берилсе, 2019 жылдын аягына чейин Нарын шаарында 3 кабаттуу 24 батир пайдаланууга берүү алдында турат. Жалпы республика боюнча 69 батир жылдын аягына чейин пайдаланууга берилет. Акыркы жылдарда башкы прокуратуранын эл аралык кызматташуусу бир кыйла кеңейип, келишим макулдашуулар түзүлгөн. Алсак өлкөнүн айрым мурдагы кызмат адамдары тарабынан мамлекеттен чыгарылып кеткен каражаттар кайтарылган. 2018 жылдын октябрь айында АКШнын юстиция департаменти Кыргызстанга $4,5 миллион кайтаруу чечимин кабыл алып, активдер финансы министрлигине келип түшкөн. Мыйзамдардын жана эл аралык келишимдердин талаптарына ылайык башкы прокуратура тарабынан чет өлкөлөргө издөөдө жүрүп кармалган 193 кылмышкерге суроо талаптар жиберилсе, Кыргызстандын аймагында кармалган 22 чет элдик атуул өткөрүлүп берилген. Соттолуп, чет мамлекеттердеги түзөтүү абактарында жазаларын өтөп жаткан Кыргызстандын жарандарын мекенине өткөрүп алуу иштери да жүргүзүлүп, 176 атуул алынып келинген. 2019 жылдын 1 октябрында Бишкекте КМШга мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлорунун координациялык кеңешинин 29-отуруму жана ШКУга кирген өлкөлөрдүн башкы прокурорлорунун 17-отуруму болуп өткөн. Анда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү, адам сатууга, аткезчиликке каршы өз ара аракеттенүүнү өркүндөтүү жана башка маселелер каралган. Уважаемые коллеги, 22 ноября этого 2019 года исполняется 95 лет со дня образования прокуратуры Кыргызской Республики. Разрешите от имени Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества независимых государств поздравить наших дорогих киргизских коллег с этой круглой датой, пожелать им успехов, новых профессиональных свершений в работе по обеспечению законности и правопорядка в Кыргызской Республике. Андан сырткары 600дөн ашык кызматкер бир катар чет мамлекеттерде тажрыйба алмашуу үчүн кызматтык иш сапарларга барып келишти. Муну менен катар эле Россия Федерациясынын прокуратура академиясы, Кытай Эл Республикасынын жогорку элдик прокуратурасынын академиясы жана Түркиянын юстиция академиясы менен туруктуу кызматташуу жолго коюлган. Кызматкерлердин саламаттыгын чыңдап, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында дене тарбия машыгуулары да байма-бай өткөрүлүп турат. Спорттун 7 түрү: футбол, волейбол, столдук теннис, шахмат, жеңил атлетика, бильярд жана тогуз коргоол боюнча прокуратура органдарынын кызматкерлеринин арасында жыл сайын мелдеш өткөрүлөт. Прокуратура органдарынын кызматкерлери Кыргыз прокуратурасынын 95 жылдык юбилейин өздөрүнүн мамлекет жана коом алдындагы натыйжалуу иштери таза ниети менен тосуп алышууда. Кыргыз прокуратурасынын түптөлүшүнүн алгачкы күнүнөн тартып бүтүндөй басып өткөн тарыхый жолунда анын башында көрүнүктүү инсандар турушкан. Прокуратура органдарында жөндөмдүү, билимдүүлөр гана эмес, баарынан мурда чынчыл, принципиалдуу, өз ишине берилген, мекенге жанын аябай кызмат кылууга, мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк үчүн талыкпай күрөшүүгө даяр адамдар иштеп келишет. Кыргыз прокуратурасынын кызматкерлери Кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө салым кошуу ыйык милдет экендигин терең түшүнүп, өздөрүнүн кесипкөйлүгүн жогорулатып, мындан ары дагы элдин ишеничин акташ үчүн алгылыктуу жана жемиштүү иштей берерине толук ишенемин. Урматтуу кесиптештер жана ардагерлер, Кыргыз Республикасынын прокуратура кызматкеринин күнү жана Кыргыз прокуратурасынын 95 жылдык юбилейи менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздерге жана сиздердин жакындарыңыздарга чын ден соолук, бакыт таалай, бепилдикти каалайм. Сиздерди ар дайым кесиптик ийгиликтер коштосун. Байрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер.